Барыңыздарга салам. Азыр хит болуп жаткан дубайский чизкейктин рецепти менен бөлүшөм. Дубайский чизкейк жеп көргөндөр барбы? Комментарийге жаза кетиңиздер. Сиздерге жактыбы, жаккан жокпу? Ал эми менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыз. Анткени эч бир кондитер айтпаган рецепттер менен бөлүшөм. Биринчи эле песочный основа жасап алабыз. Бизге крахмал, ун, какао, кичине туз, сахар керектелет. Баардык кургак азыктарды жакшылап аралаштырабыз дагы. Май кошуп аралаштырабыз. Андан кийин жумуртка кошуп жакшылап камыр ээлеп алабыз. Бунун баарын сиз жасабайм десеңиз, магазинден шоколадный песочный печенье алып деле колдонсоңуз болот. Ушундай колго жармаша турган, ортосунда мынтип бөлгөндө ушинтип ажырап үгөлөнүп кете турган тесто жасап аласыздар. Пергамент кагазын төшөп, духовкада 10-15 минутта бышырып аласыздар. Бышып жатканда 2-3 жолу печканын оозун ачып аралаштырып турасыздар, анткени арасы жакшы бышыш үчүн. Песочный основабызды жакшылап муздатабыз дагы, блендерден жакшылап крошка кылып майдалап аласыздар. Даяр болгон крошкага сливочный масло кошуп жакшылап аралаштырып алабыз. Эгер ордуна магазинде песочный печенье колдонсоңуз, ага да сөзсүз май кошуп ушинтип аралаштырып аласыздар. Форма жасайбыз. Менде 18 диаметр. Астына биринчи пергамент төшөйм, андан кийин фольга менен ороп даярдап алабыз. Сөзсүз сливочный масло менен жан жагын майлап аласыздар, анткени песочный основа жакшы жармашыш үчүн. Ушинтип кашык менен биринчи тегиздеп баардык жагына жеткирип алабыз дагы. Анан бир посуда менен, бир пиала болобу, кружка болобу, ошо менен жакшылап ушинтип бириктирип аласыздар. Формабызды морозильникке жарым саатка салып алабыз. Андан кийин начинкасын куябыз. Начинкасын жасайбыз. Сырный слой деп аталат. Творожный сыр, сливки, сахарды кошуп миксер менен чалып алабыз. Андан кийин алдын ала шоколадты эритип, аны дагы кошуп миксер менен чалып алабыз. Рецепт тартып атканда менде аябай бир күлкүнүчтүү окуя болду. Мен жумуртка кошом деп унутуп коюптурмун. Куюп салыптырмын формага. Бышырар астында эстеп кетип, кайтадан баардык кремди алып чыгып, жумуртка кошуп, кайра миксерлеп, анан куюп бышырдым. Кээде рецепт тартып атканда да ушундай унутуп койгон окуялар болот. Сиз сөзсүз жумуртканы унутпай кошуңуз. Сизде дагы ушундай окуялар болуп турабы? Болсо комментарийге жаза кетиңиздер. Даяр болгон начинкабызды куюп, духовкага бышырабыз. Мен 110 градуста 1 саат 20 мүнөттө бышырып алдым. Анан сөзсүз бышырар астында духовкага ушундай посудага суу куюп коюп коесуздар. Эмнеге суу куюп коюп коебуз? Анткени чизкейкибиз жарылып кетпеш үчүн. Дубайская начинка жасайбыз. Бизге ушундай катаифи тесто, фисташковая паста, тахини, шоколад керектелет. Ысып турган сковородкабызга сливочный маслону кошуп, үстүнө катаифи тестосын кошуп, жакшылап кууруп аласыздар. Өңү золотистый болгонго чейин кууруйсуздар. Катаифи тесто муздагандан кийин фисташковая паста, тахини кошуп, жакшылап аралаштырып, начинканы даярдап алабыз. Чизкейк бышканда духовканын оозун ачып, духовканын ичинде муздатасыздар. Бир түнгө холодильникке салып койсоңуздар жакшы, андан кийин жесеңиздер болот. Же сразу жейм десеңиздер, чизкейкти жакшылап муздатып, андан кийин дубайская начинкасын салып жейсиздер. Мен өзүм чизкейкти бир түнгө коюп койдум. Андан кийин дубайский начинкасын салып, шоколадты куюп даярдап алдым дагы. Морозильникке бир жарым саатка коюп, шоколадын катырып алдым. Кооздук үчүн ушинтип жашыл сары краскаларды үстүнө чачып кооздап алдым. Сиз эгер кааласаңыз кылбай деле койсоңуз болот. Дубайский чизкейк даяр. Сөзсүз основасын колдон жасаңыздар, ошондо аябай даамдуу болот экен. Ал эми чизкейкти кесер астында бычагыңыздарды жакшылап ысытып алып, чизкейкти бир 10-15 мүнөт комнатный температурада коюп, андан кийин кессеңиздер жакшы болот экен. Мен сразу эле кесип салдым элем, ысытпай эле. Кичине үстү трешина кетип калды. Караңыздар, дубайский чизкейк аябай даамдуу болот экен. Сырный слоюн оозуңузга салганда эле эрий турган песочный основасы прям даамдуу. Андай печенье али жеп көрүлөтмүн. Ал эми фисташковая начинкасы, ким фисташканы жакшы көрөт, прям жакшы көргөндөргө арналат. Сөзсүз жасап көрүңүздөр. Ал эми менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыз. Комментарийге дагы менин каналымда кандай рецепттерди көргүңүз келет, комментарийге жаза кетиңиздер. Дубайский чизкейк жеп көрөбүз. Бисмиллахиррахманиррахим.